Tasawuf деген эмне деген суроо. Tasawuf урматтуу бир тууганым, бул ислам дининдеги адамдын аруулугун, адамдын жан дүйнөсүнүн тазалыгын үйрөтө турган илим. Көп адамдар tasawuf дегенде чогулуп алып бийлеп аткандарды же болбосо андан башка туура эмес иштерди аткарып жаткандарды түшүнүшү мүмкүн. Бирок tasawuf чындыгында бул адамды канааттуулукка, адамды сабырдуулукка, адамды Кудайды жакшы көрүүгө, ошол ислам дининде айтылган бардык жакшы кулук мүнөздөр менен ошону өзүнө сиңдирип алып, адам затты адам болгондугу үчүн жакшы көрүп, бүтүндөй бардык дүйнөнүн бардыгына, жаратылышка, мейли жаныбарлардын бардыгына, мейли адамзаттын өзүн айтор, өзүнөн башканын бардыгына өзүн кошуп туруп, ошого сүйүү тартуулоону tasawuf деп айтат. Чындыгында эгерде кайсыл бир аалым tasawufтан алыс боло турган болсо, анда мунун карманган исламы сөзсүз түрдө супсак жана кургак болуп калуу ыктымалы толук түрдө бар. Бизге кайрадан коңгуроо бар, кулагым сизде. Жакшылыкты башкаларга ыра көргүсү келбейт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жолун карманган tasawuf багытындагы аалымдар айтат, чыныгы tasawuf, чыныгы сопучулук эмнеде? Чыныгы сопучулуктун мааниси бул Кудай Тааланы сүйүүдө турат. Ошондой эле адамдар сени жакшы көргөндөн ырахат албастан, сен адамдарды адам болгондугу үчүн жакшы көрүп, адамды инсан болгондугу үчүн жакшы көрүп, валакат каррамна бани адама, биз чындыгында адам уулун, адам пендесин, адам тукумун урматтуу кылып жараттык деп адам болгон үчүн жакшы көрө турган болсоң, анда ошол сен чыныгы момундуктун, ыймандын даамын таттып жаткан болосуң деп айтышат.